Сени мен же тааныбасам. Тааныбайсыз, сиз өзүңүздүн клиенттериңиздин баарын тааныбайсыз да, туурабы? Ага бердим беле. Мен сизге доверять эткен үчүн Султанга берген. Сен мени ошону сурадың беле. Бирок сиздин сайтыңыздан чыгып аткан эмне грубить этип атасыз мага? Анда сен да эмне грубить этип атасың? Мен мына телевиденияга неме берет? Сен барбайсыңбы Султанга? Телевидение күтүп турат. Сен күтүп тур да. Эже мага айтса мен ушул жерде калып элге айтам анда. Микрофонуңар жулуп алып болсо да, азыр мына жерге ham айтып берейин телевиденияга дагы. Пожалуйста. Сиз антип жыл давай деп мага грубить. Жок, колуңузду алың. Колуңузду. Мен жазылганда кол жубайм, мен кака жыламайм. Жылчып атам. Акчаны аласыңар да мага ушинтип. Аңкылдабам мага. Сиз аңкылдаган мелеби мен. Ассаламу алейкум, урматтуу Ош Фильм телеканалы, ошондой эле Сейит Продакшн каналынын көрүүчүлөрү. Биз сиздер үчүн аябагандай кызыктуу видеолорду киргизүүнү уланта бермекчибиз. Бүгүнкү биздин илмегибизге түшө турчу инсан өзгөчө Кыргызстанга таанымал болгон, кодулчулугу менен ошол учурда теле алып баруучулугу менен таанымал болгон Гүлжайна Атаканованы бүгүн Назира Жетигенова экөөнүн жеке концерттин жүрүшүндө даярдык көрүп жаткан учурунда Ош улуттук Султан Ибраимов атындагы драма театрынын алдында ошол Гүлжайна Атаканова эжекебизди тамашага салганы турабыз. Ал эми алдыда кандай кызыктар коштойт, бизден алыстабай чогуу көрүңүздөр. Болдуңуздарбы, бүтүңүздөр? Мен Ош Фильм телеканалынан Нурайым. Эме кыргыз драмага келе бербейсиздерби? Келдик, биз сизди күтүп турабыз. Назира эжени айта чыгасы, чогуу бересиздер да. Жок, ичине эле кире бериңиздер. Биз 44 климатада кийин атабыз. Отметить эткен эмес, отметить этип койгон экен, анан ошокто номерлер. Мен дагы бармын дейт, команда болуп иштешет да, бирок мен Султандын командасындамын. Султанды тааныйсызбы? Мен ошого акча берген. Мен ошонун командасындамын деп ошентип. Султан өзүңөрдү иштейт, ал ким тааныбайм, ушинтип эле тааныбай каласың. Саламатсызбы? Бир мүнөткө болобу Гүлжан эже? Сизди саламатсызбы, кандайсыз? Жакшы. Жакшы, мен сиздин инстаграмыңызда жакшы каттоолучуңуз болгом. Анан ошо сиздердин ишиңиздердин аркасынан көрүп калдым. Ошону сүйлөшөйүн деп сизди номериңизди таппайм. Хорошо. Инстаграмдан жооп жазбайсыз. Макул. Султанга чалсам жок ишес. Султан ким эле? Эже, качып турасызбы? Биз кичине азыр Мен кызылкая кетем, балдарым ыйлап бүтүп атат, жаш балдар машинада отурат. Сиздин Азыр силер калсаңар керек, мен кала албайм да. Мен Кызылкаядан концерти бар экен деп зорго келдим. Кызылкаяга барабыз. Эмесинде бири Көкжар, экиси Кызылкаяда болобуз. Мен сиз менен азыр эле сүйлөшүп алайынчы эже. Аябай биз шашылышыбыз. Мен уксат, Султан деген ким эле? Султан деген сиз таанысаңыз керек, менден караганда жашыраак. Жок, Султан деген ким өзү сиздин? Сиздерде иштеген адам 15 000 сом алган. Менден мыла моши как положено товарларды алганмын. Кандай? Дезок жакшы. Жакшы. Кандайдамыш? Кел табы? Силер Азыр мен съемка бүтүнө 5 мүнөт. жол мен съемкаңарды күтө албайм, кетем балдар, мен алыстан келдим. Гүлжайна эже түшүнүп коюң, мен Кызылкаядан келдим эже. Султанга чалып алдыра албайм, мына күйөөм менен уже ажырашып кетейин деп калдым мен. Кыз, сен эми нормальный кишисиңби? Мен нормальный кишимин, бирок Гүлжайна эже, мен сиздин именно рекламаңызга ишенген үчүн ошол 15 000 сомду киргизип, товар алган, мыла моши. Мен өзүм күндө порошокун иштетем, самын иштетем, болуп калган сата алган жокмун. Ал мисалы аны сен ким менен баягы өзүң менен наставник болот? Жок, эже, мен именно сизге подписаться болгонмун. Анда эмнеге мага жазылган жоксуң? Мен сизге сиздин командаңыздамын эже. Кечирип кой. Менин командамда Султан деген эме жок. Анда чалыңыз, сүйлөшүңүз. Сиз мен чалсам албайт ал. Эмнеге Мен чалсам албайт. Мен Кызылкаядан келдим, мен кетем. Болбосо кайсы канал бул? Ош Фильм канал тартып, мен деле кошуп тартып коер, анда ушундай мынтип интернет аркылуу алдап 15 000 сом. Булар жанагы неме окшойт, по-моему. Мен боюнча айтат. Сен Султандын номерин бер мага. Мына номери жазың.
Сиз азыр чалсаңыз алат сиздикин. Меникин албай атат. Алтышка жанында телефонум жок. Жок эже. Мен тиричилигим бар. Мен акчам берип койгула кетем мен. Болбосо мен азыр ушул жерде туруп мына элге да кайтам анда. Пожалуйста. Элге да кайтам. Пожалуйста, кир да. Сейф бизнес деп ачасыңар эже. Бизге окшогон байкуштун акчасына ооба, бизге окшогон байкуштардын акчасын 15 миң, 16 миң сомдон аласыңар эже. Товарыңарды бирөөгө өткүзгөнүм жок мен. Сени мен же тааныбасам. Тааныбайсыз, сиз өзүңүздүн клиенттериңиздин баарын тааныбайсыз да, турабы? Бул биз жана сейф бизнесте иштейбиз го. Булар өздөрүнчө багы командасы бар окшойт. Бар, мен Султандын командасынан, Султан сиздин командаңызда. Ким ал Султан? Султан эже, сиз чалың азыр алат. Мен чалсам көтөрбөй атат. Эже, сиздин аркаңыздагы адам ошол. Сиздин аркаңыздагы адам. Мен аркамда Султан деген жок биринчи. Эже, мен октябрда, именно октябрда 15 миң сом бергенмин Султанга. Мага бердиң беле? Мен сизге доверять эткен үчүн Султанга бергем. Сен мени ошондо сурадың беле? Бирок сиздин сайтыңыздан чыгып атабы? Сиздин сайтыңыз ушунда аферист болуп атасыздар беже? Каяка жылап, эмне грубить этип атасыз мага? Анда сен да эмне грубить этип атасың? Мен мына телевиденияга неме берип атам? Сен барбайсыңбы Султанга? Телевидение күтүп турат. Сен күтүп тур да. Эже, мага антип күттүңбү сиз? Анда тарткылам мен айтам азыр, айтпайт. Мен акчам берет, ушундай через интернет алдап акча алгандар. Чалсаңыз эже Султан алат. Сиз чалың, пожалуйста. Мен албай атам. Мен сени же тааныбасам, же Султаныңды тааныбасам, причем я? Мен өзүмдүн аркамдагы ар бир киши менен өзүм иштешип келем ушуга чейин. Анда мен аркаңыздагы адам. Сен жазылбайсың мага. Мага чалбайсың ошондо. Мен ошко келип иштей албайм мен. Биз Кызылкаядабыз. Султан менен иштешебиз. Кызылкаада да конкретно командам бар. Камераңарды өчүрүп тургачы, биз кетебиз азыр. Эмнеге анда силер? Гүлжан эже, эр болгоңуз сүйлөшөлү. Мен сүйлөшө албайм сени менен. Сен эртең офиске келип, пожалуйста. Мен кала албайм эже, мен жаш балам бар мен. Машинада тоңуп отурат азыр. Мен кетишим керек. Мен билбейм анда. Анда мен ушул жерде калып элге айтам анда. Микрофонуңар жулуп алып болсо да, азыр мына жерге ham айтып берейин телевиденияга дагы. Пожалуйста. Сиз антип жыл давай деп мага грубить этпей эле коюңуз, хорошо? Карасаң, ал жерде сен деген кол койдуң беле? Койгонмун. Колду эмнеге койдуң эле? Мен 15 миңге товар алып атам, компания мага, мен компанияга карзым жок деп айтат ал жерде. Кана ошо товардын өткөнү эже? Аны силер өзүңөр териштиресиңер да. Жок, мен сизге келдим именно. Себеби Султан мага айтты, менин аркамда Гүлжан эже турат, ошол жака барсаңар болот. Номериңизди бербеди, Инстаграмдан жооп бербейсиз. Акыры концерт болуп аткан жериңизге келдим мен. Күйөөм менен тополоңдошуп. Султан деген ким, ушуну айтпайсың. Эже, Султан сиздин аркаңызда адам. Мен Султанга жазылгам. Өчүрүп турар камераңды. Өзүнөн билечи. Жок, мен өзүнөн алып эле, давайте. Айт, мынакей. Мен сиз менен сүйлөшүп бүтүп анан айтам. Мен эчтекени эмете албайм. Неге сиз билбейсиз? Сейф бизнести сиз бир реклама кылган Инстаграмда? Ал жерде Сейф бизнес менен иштеп жүргөн адам бар. 80 миң адамдын бирөөсү мен алдангандардын. Дагы канча адам алданып жүрөт? Ал жерде эч ким алданбайт. Алданат эже. Кол койгондо, ал жерде кол койгондо. Мен канча фактап кеп берейин алданган дагы. Канчаны алып кеп берейин алданган. Жок, алданып мага окшоп какшап жүргөн канчосын алып кетейин дагы. Магачы тонуңду көтөрбө. Мен өзүмгө сиз жыл деп мага тонуңузду көтөрүп атасыз. Мага тонуңду көтөрбөй сүйлө. Мынтип эле коюңуз. Сиздин характериңизди мен прекрасно билем. Билсең эмне келдиң анда? Билсем мен өзүм берген акчам өзүм алгам. Жок, мага колуңузду тийгизбеңиз, сиз вообще колуңузду тийгизбей эле. Колуңузду тийгизбей эле сүйлөй бериң. Мен сизге тийбедим. Мен сиздин уважениеңизди кылып атам, между прочим. Сен уважение кылсаң, жок, колуңузду алып, колуңузду. Мен жазылганда кол жылбайм, мен каяка жылам мен. Жылчып атам. Акчаны аласыңар да мага ушинтип. Аңкылдаба мага. Сиз аңкылдаган, мелеби, мен эмес. Жок, ушинтип бар бир адамдын акчасын алып ушинтип урушуп, коркутуп кетире бересиңер. Мен бир айылдагы байкуш болсом, мен тиричилигим жок. Ким алды? Силер алгансыңар. Атаңны айтып бар. Же апаң айтып бар. Ата апаны вообще. Атаң менен апаң айтып бар. Не причем? Сен бир тыйыныңы мен эгерде көрсөм, сен айтпайсыңбы? Сиз эми через алтасыз да. Сен ошол жазылып атканды айтпайсың. 80 миң адамыңыздын баары сиздин колуңузга келип береби акчаны? Здрасте, блин, ненормально. 80 миң адам кол. Султан аркылуу алып жүргөн сизсиз. Ана Султан. Кто здесь ненормальная? Я ненормальная или вы аферисты? Сен Султан сүрөтүн көрсөтчү. Чалың сиз. Алып жүрүң телефонуңузду, чалың. Султан телефонун көрсөтчү мага, сүрөтүн көрсөтчү, пожалуйста. Мен көрөйүн. Мен кандай адам? А сен эмне сөйттүң анда ошол жазылып атканда чалбайсыңбы мага?
тааныш болду Сен да. Мен сүрөтүң барбы? номерим никогда албайт. Сүрөтүң Мен барбы? инстаграмым взлом болуп кеткен, ача албай атам. Сен Инстаграмыңды Ачкандан кийин көрсөт, сүрөтүн сүрөтүн. көрсөтөм. Мен Кана мен уксам? берки телефонум. Чоңгуз, мен уксам, сен хорошо. Жо, Сен сиз азыр- чалыңызчы, пожалуйста, мына номерге чалып Жок, бериңизчи. отурсаң, макул, Мен чал. Гүлжайнамын, кимден акча алып уктатып кеттиң Сен дебесизби? уксаң мени. Сен уксаң, сен эмне себептен жазылып атканда мага чалган жоксуң анда? Мен номериңизди до сих пор таппайм, каяктан табам? Эмнеге? Мен ошол жерде реклама кылганда любой Эже, рекламанын түбүнө мен мен жазып ошол Султан өзү келип реклама кылган ишенбейт болчумун мен. Именно сизди көрүп, Гүлжайна эже ийгиликке жетиштет, Гүлжайна эже, значит, это реально деп мен мунондон айлыгын алып, күйөөмүн тополон кылып 15 000 акчаны киргизип жүрүп, азыр күндө сөгөт ошол порошок менен кир жууган, ошол мыло менен жуунган сайын сөгөт кана 15 000, кана чыгарбайсыңбы сатып деп. 15 000ге сен продукт сатып алдыңбы? Оңор эмес продукт сатып алдым. Бирисин да сата алган жокмун. Ана сатып албасаң Анан- мага ким күнөөлүү? Силер күнөөлүүсүңөр. Силер күнөөлүүсүңөр. Мага 15 000ге ылайык товар бербедиңер. Если ошол өтө турган товар болгондо өтүп кетмек. Элге керек. Эч кимге керек Анда эмес. сен эмне алдың? Мен эле эмес күйгөн эмес. Анда эмнеге Башкалар да алдың? күйүп жүрөт. Жок, эмнеге алдың анда? Мен ишендим сизге. Мен до сих пор иштеп атам. Мен до сих пор командам менен нормально иштеп атам. Мына мен кече эле мен бир звонокпен 38 000 бир жумага чыктым, ага зарплата мен кече эле салдырдым. Ал жерде Ошонун баары жалган экен Гүлжайна эже. Здрасте. Мен эле эмес алданган. Карабайсыңбы? Тигини биринчи окубайсыңбы? Мен Сен баарын окуп- окудум. Окуганда Мен окуган адаммын, мондай между жазуу прочим. бар. Ал жерде 15 000ге сен продукция сатып аласың. Аны Султан айтып Компания мен сага- чаккан сага эже сен болду. компанияга Мен акчам такыр кайтарып карызы бергиле, жок товарыңарды деген. берем. Главное сиз экенсиз, сизге келдим. Машинада полный товар турат. Главный мен бекеме. Главное, сиз башында. Ылайым ошондой компаниянын башында туруп Ооба, Аллах сизге доверие кылып мен сиздин инстаграмыңыздан көрүп. чалбайсың ошондо мага? Каяктан чалам, номериңизди таппасам. Номериңизди таппай концертиңиз бар экен деп алдыңызга келип атам мен. Товарыңарды алып калгыла, мага акчаны бергиле. Ошол жерде Мен таппайбы болбосо. номери? Жок эже, ал номер. Ошол жерде. Болбосо биз кошуп тартып бергиле, мен кете албайм. Жок, ошол жерде номериң турат го. Мен ар бир Мен түшө албай койдум кылганда- номериңизге. Азыр мен берки телефонумду алып келейин. Түшө албай койдум. Ошол мен ошол чыгарат. Сиздин ал номериңиз иштебейт экен, между прочим. Мен азыр Эмне үчүн анда Султанды албайт, силер да албайсыңар? Сен качан чалдың мага? Ушинтип мошенниство, да, это Качан значит, да, чалдың? мен милиция Анда чакырып, анда милицияга берем. мошенниство болсочу, сен бар дагы заявление жаз. Мен ушул жерди бүтүрүп кетем, мен Кызылкаядан келдим мен. Кызылкаяга Азыр кетип калып да бир айдан кийин таппай калам силерди. Кызылкаядан да жаз. Заявление жазбайсыңбы? Ушул жерди жазам, еще как жазам. Ушул жерге чакырам прям. Макул, чакыр. Жузеке, чакырыңчы. Вот ошентиш керек да. Чакырың. А эмне Жузеке. себептен силер деген андай силерди алдап кетсе, эмнеге силер заявление Алдап кетпеди, жазбайсыңар? алдап кеттиңер. Хорошо, анда бар да биринчи Эми жазам жаз. заявление. Сиз Заявление менен нормально жазыш адамча керек сүйлөшө да. алайын деп келсем, тонуңузду көтөрүп мага түрткүлөйсүз. Билем сиз ушунчалык дерзкая экениңизди. Билесиңби? Билем. Сен анда башында чалбайсың мага. Кантип чалам, Мен эске Гүлжайнеге чалбай кирген атсам. атам. Мага зарыл ушул жерге келип Кызылкаядан эже. Кантип чалам, эгердечи, чалбай атсам. Сен ким атың? Азыр ушуну. Мен силерге да кеңир түшүндүрүп сүйлөп берем, чакырсаңар. Азыр ошол телевидение чыгарып, же ушинтип, эмнеге тартып атасың анда? Эмнеге тартып атасың ары бери жылдырып? Мен көрүп атам, мен тартып атканын. Мен Жүзекиге чалың, мен уже разбирать этип кетем, как положено. Хорошо. Аны Чаласызбы, чалбаш чалбайсызбы? керек. Жок, Сиз постоянно аны, мага каршы барып чыгасыз. жазыш керек. Келет ушул жерге, экөөбүз чогуу барабыз. Алтыным, Мен алар деген мен тегин өзүмдөн тегин башка да чаласың, жабырлануучуларды же таап Хиполго берем. барып чал. Жок. Хиполго барып чалыш Мен ушул керек. жерде чалам Жүзеки. Келбейт Концертте алар. эч качан болбойт. Алар келбейт. Мен өзүм чалам. Макул, Чаласыз чал. Жүзекиге? Алып кел. Мен зарядым өчүп. Барысын демек качып турасыздар, биз интервью алып алалы. Күндө кул Зарплата чыгат деп айтат. Аны полный договордо жазылган, юристтер жазып чыккан да муну. Анан эгерде иштей албай калса, алып болгону кардар боюнча калып калат. эже мен ошо 15 000дик мылам ошун каяка тыгам, кардар боюнча калып Кандайчы, калдым, мен мындай иштей кыл. албай Мен калдым. сагачы эң жакшы вариант да. Азыр бар дагы Ошкол, Кызылкая, Которгоч азыр. Бар дагы заявление жаз. Жаз дагы, пожалуйста, Сейф бизнес компания ушундай деп барып жаз. Сейф бизнес деп жазам. Хорошо жаным. Сен Султанды да жаз, баарын жазып турчу. Жеңишке биз сизге товарыңызды берели, акчасын да берели. Ооба, машинада турат товар. Колчоолор болсун. Эжеке сиз Манайыңыз кандай? Мана сонун просто баягы меники ар дайым туруп алгончу мен ошо түшүндүргөнгө аракет кылып. Ушташ кетти. Мындай негизи Сиздики дайым иштебей калат. Бул да иштебей калат. Так işte. Просто bizde бирөөнү бар да булчу. Барына мыйт
Мына біреуді қосып аябай біреу жұмсады. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, белгилүү кодул алып баруучу тегеле Кыргызстанга таанымал болгон биздин Гүлжайна Атаканова эжекебиз бүгүн биздин илмегибизге түшүп калды. Барыңыздар, көп болуңуздар. Гүлжайна эже, кыскача ой пикириңизди айтыңызчы. Чынында бул компанияда мен аябай 1 жылдан ашуун иштедим. Чын эле көп ийгиликтер жаратканмын. Бирок ийгилик жарата албай, келип иштей албай калган адамдар дагы көп. Анан эң негизгиси мен бирок компания үчүн любой жерде туруп бере аламын. Мен азыр айттым го, заявление жазып барып деп атам го. Заявление жазганда дагы багы биздики неме да юридический барысы туура болгон үчүн мен пожалуйста барып жаз, акырында мен концерт башталыш керек деп атам, пожалуйста барып жаз, макул кирип айт деп атам. Анан просто мага кичине неудобно болгону багы састаран адамдар турган үчүн эл киши болгондон мен ойлочумун ушу өткөндө ким эле Айзаданы торго салганда жок, Айзада жамгыр чыган Айжамалды салганыңарда мүткем да мен коркокмун жашоодочу. Ушуларга түшпөзөм экен деп койм. Бирок баары билинбей эле түштүм. Чоң рахмат. Корктуңузбу? Бир коркуу сезими болдубу? Чын эле микрофонду алып, балким концертти кузуу иши мүмкүн. Андай деле оюм элестеттим, андай деле болгон жок. Просто мен мындай нерсе болду. Чын эле күйүп калса керек, иштей албай калса керек. Анан Султан деген ким болду экен? Мисалы мен командамда Султан жок да. Султан деген командамда жок эле деген эле ойдо болот да. Бирок аябай жакшы тамашалады. Буга чейин болду эле ушул сыяктуу бир жагдайлар. Меники Бишкектен тартышкан, бирок Бишкектен тартканда мен анда бир бала келген, магача бир бала келип ушундай таанышып алалы, анан сен мен байкем менен жүрүп, мен жеңем экөөм бузупсуң деп мен тиги баланы чаап таштагам да. Ошондо чаап ийбесинде биз бул жерге жан сактоочу кошуп бергенбиз, чаап ийбесинде. телеканалдын жалпы көрүүчүлөрүнө чоң ыраазычылык билдиремин. Азаматсыздар, сонун ойлопсуздар. Если сейф бизнестен башка болгондо, может, мени мынчалык переживать этип албайт болчуңар. Просто мен ради компания үчүн чын эле нервиштеттим, аябай переживать эттим. Бирок Ошто да, Кызылкаяда да сонун эле иштешип аткан. Менин командам лично Султандыкын билбейм. Эжеке, ишиңизге ийгилик, анда концертте сынаман. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Концертиңизде ийгиликтүү өтүшүнө тилектешпиз. Дагы бир жолу кол чабуулар болсун Гүлжайна эжекебизге. Жолдошум, эмне мынча жоош тогба? Жөн нормально. Мен өткөндө ушуну ойлодум эле, ушака барганда түшпөсөм экен депчи. Кыскача сүрөт кылып коелу, телефонду алып. Көрүүчүлөрү, биз бүгүн Гүлжайна Атаканова эжекебизди тамашага түшүрдүк. Тамашабыз ийгиликтүү болду. Буюрса жакын күндөрдө Ошпирин телеканалынан, ошондой эле Сейит Продакшн YouTube каналынан көрө аласыздар. Азамат эже. Чоң рахмат. Жөн эле кесип турам.